Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен номер 30 Садык Эшматов атындагы орто мектебинин башталгы класс мугалими Абдылаева Айнура. Мекен таануу сабагы. Азаматсыңар балдар. Андай эмесе балдар, алтын эрежеге көңүл бурабыз. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз жана онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Балдар, бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары. Кыргыз Республикасынын символикаларын атап бергилечи. Кандай символикалары бар? Киминди билесиңерби? Кыргыз Республикасынын символикалары төмөнкүлөр. Алар гимн, туу, герб. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын максаты тема тууралуу маалымат ала аласыңар жана билгендериңерди айтып бере аласыңар. Жаңы теманы окуп түшүнүү менен бирге акыл эсиңер, ой жүгүртүүңөр, таанып билүүңөр өнүгөт. Жолдошторуңарга туура мамилени жасоону үйрөнөсүңөр. Балдар, эмнени сүрөтүн көрүп турасыңар? Герб, азаматсыңар. Булчу? Бул туу. Балдар, бул Кыргыз Республикасынын картасынын сүрөтү. Бул биздин мекенибиз. Мекен. Бул сөздүн көптөгөн маанилери бар. Мекен силер төрөлгөн, өсүпөнгөн жана жашаган аймак. Бул силер окуган мектеп, силердин балалыгыңар өткөн айыл жана шаар. Ар бир жаран өз мекенин ыйык тутуп, коргоого милдеттүү жана өлкөнүн конституциясында жазылган мыйзамдарына баш ийип, мекенинин өнүгүшүнө, гүлдөп өсүшү үчүн өз салымын кошуусу парз. 1993 жылы 5 майда Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынган. Конституция бул негизги мыйзам. Өлкөнүн бардык жарандары ошол боюнча жашайт. Конституцияга өлкөбүздүн жарандарынын көпчүлүгү макул болгондо гана өзгөртүү киргизилет. Биздин мекен Кыргызстан. Республика Орто Азияда жайгашкан.
Кыргызстан тоолуу өлкө. Бүткүл өлкө аркылуу Теңиртоо кыркалары созулуп жатат. Капчыгайлардын тамандарында булкандаган көзөн суулар агат. Кыргызстанда 7 област бар. Баткен, Жалал-Абад, Ысык көл, Нарын, Ош, Талас жана Чүй. Кыргызстан 1991-жылы 31 августта мамлекеттик көз карандысыздык жөнүндө декларациясы кабыл алынган. Эгемен мамлекет аталып, аны дүйнөнүн бардык мамлекеттери тааныган. Бишкек шаары Кыргызстандын борбору. Балдар, видео сабакты карай берип көзүңөр талдыбы? Анда көз үчүн зарядка жасайбыз. Баарыңар өзүңөрдү Буратино катары элестетип, мурдуңардын учун сыяган алып доскада көрсөтүлгөн ийри сызыкты абада адегенде оңдон солду көздөй, андан кийин солдон оңду көздөй сызабыз. Кана баштайбыз. Оңдон солду көздөй, солдон оңду көздөй. Оңдон солду көздөй, солдон оңду көздөй. Жакшы азаматсыңар. Көз үчүн зарядка. Азыркы учурда бардык сабактарыбыз, телесабактар онлайн түрүндө болуп, телевизордон, компьютерден, телефонду көп пайдаланган үчүн көпчүлүк окуучулардын көздөрүнө зыян келтирүүдө. Ошондуктан силер дагы бул көнүгүүнү аткарсаңар, ага кыйла жардам берет. Башты түз кармайбыз, эч жака бурбайбыз, көзүбүз гана кыймылдайт. Жогору, солго, оңго жана төмөн карайбыз. Жогору, оңго, солго жана төмөн карайбыз. Жогору, солго, оңго жана төмөн карайбыз. Азаматсыңар. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу жана герби. Кыргыз Республикасынын туусу кызыл кездемеден жасалган. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу болуп эсептелет. Жаркыраган алтын күн жашоонун түбөлүктүүлүгүнүн символу. Тынчтыкты жана байлыкты, жаркын келечекке умтулууну чагылдырат. Бир алкакка бириктирилген 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириткендигин айгинелейт. Түндүк үй кутунун символу, үйдүн бекемдигин, элдин кылымдар бою сакталган салт-санааларын сүрөттөйт. Өлкөдө жашаган элдердин биримдигин символдоштурат. Кыргызстандын мамлекеттик гербинде канатын жайган ак шумкар сүрөттөлгөн. Ал өлкөнүн эркиндигин, жакшылыкка умтулуусун символдоштурат. Мелмилдеген ыстык көл жаратылыш кооздугунун символу, жашоонун булагы. Күн нуру тийип турган тоо чокулары кыргыздын улуттук баш кийими болгон ак калпакты элестетет. Пахта менен буудай молчулукту, токчулукту символдоштурат, балдар. Эстеп калабыз, балдар. Кыргызстан бул демократиялык мамлекет. Демократия, саясий түзүлүш, элдин бийлиги. Эгемендик бул өлкөнүн ички иштеринде жана тышкы саясатындагы толук көз карандысыздык. Балдар, анда эмесе бүгүнкү мекен таануу сабагыбыз аягына чыкты. Мекен таануу сабагынын тапшырма өз үй бүлөңөрдүн гербин ойлоп таап, сүрөтүн чийгиле. Ага силердин үй бүлө үчүн эмне баалуулук экенин көрсөткүлө. Сак саламатта калгыла.